Салам достор, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге эфирге чыгам деп отургам. Ошентип эфирге чыктым. Анда эмесе сиздерге бүгүн ойното турган машинабызды, автоунаабызды кенен тааныштырып кетейин деп. Демек, азырда видео тарткан атабыз. Негизи азыркы учурда биздин кыз келиндердин аябай мындай изденип билимге суусап турган кез экен. Мага кайрылган көптөгөн кыз келиндердин сүйлөшүп, таанышып отуруп, мына ушундай чечимге келдим. Анткени бизде билимдин жоктугунан көптөгөн кыйынчылыктар келип атат. Билимдин жоктугунан түшүнбөстүктөр, пикир келишпестиктер болуп атат. Анда эмесе менин эң негизги максатым кандай? Учурда 28 январда 28 күндүк марафон башталат. Ошол марафонго катталып, 28 күн билим алып, сабак окуп, андан кийин ошол марафондун жыйынтыгында, группа толгондон кийин ошол марафондун жыйынтыгында эң активдүү катышуучуга, мындайча айтканда, ошол билимин артынан өзүнүн ойлорунун күчү менен, өзүнүн мээсинин күчү менен, квантовое поле, закон притяжения деп айтып атпайбызбы? Мына ошол ойлорубуздун күчү менен ушул мен олтурган машина сиздерге, кимиңиздерге буйруйт алдында бизге белгисиз, ошентсе дагы эң ийгиликтүү адамдардын катарында жүргөнгө эмне жетсин. Бул 28 күндүк марафондо сиздер эмне аласыздар? Эң биринчи кезекте өзүңүздөрдөгү блогтордон, бул жашоодо мисалы эртеңки күнүм кандай болот, мен каяктан акча табам, канткенде мен өзүм максаттарыма жете алам деген катардагы эле адамдардын койгон максаты сиздерде деле ар бирибизде бар. Ошонусуңардай бул машинаны, автоунааны койгон болсом, адамда бир мотивация ойгонот экен. Ушул машина меники болот, мен берилүү менен, кандайдыр бир эргүү менен ошол билимди алсам деп ойлошот экен да. Эми ушул машинаны алуу үчүн баары эле бул машина меники болот деп ошентип атат. Биздеги мына жашообузда болуп жаткан түшүнбөстүктөрдүн, жашообузда болуп жаткан проблемалардын баардыгы мына ушул жаман ойлоп, жаман нерселерден кыжаалат болуп, эртеңки күнгө мына паника менен эртеңки күндү тосуп алганыбыздын баары мына ушул нерселер улам көбөйөт экен да. Анткени коркунучтун көзү чоң деп коет. Биз бир нерседен канчалык корккон сайын, мисалы кредит келет деп коркобуз, карызга батып кетпейли деп коркобуз, үй ала албай калабызбы, бизнестен банкрот болуп калабызбы деп ошентип корккон сайын адамда ошол нерсе көбөйөт экен. Эми ошол нерсени 28 күндүн ичинде мен өзүм мурун ушул кезге чейин кантип өзүм эңсеген акчаларды, өзүм каалаган максаттарыма кантип жеткенмин. Мына ошол өзүм алган билимдерди, жашоодо колдонгон практикаларымды сиздерге тартуулап, мына ушул мен олтурган Mercedes S-класс машинасын сиздерге белек кылам. Буюрса ушул менин каналыма, YouTube каналыма, Instagramга катталып турсаңыздар, дагы кенен маалыматтарды алабыз. Бүгүн азыр съемка кылып атабыз. Мына съемка кылып, жанагы профессиональный камералар менен съемочный группа менен олтурабыз бул жерде. Ушул машинаны мен араңыздарда бирөөгө чын жүрөктөн тапшыргым келет. Эч кандай лохотрон эмес, эч кандай адамдарды алдап кетүү деген нерсе жок. Бул машинаны мен чын жүрөктөн араңыздарда сиздерге арналган, Кудай буйруган кимиңиздер болсоңуздар, мен ошого тапшыргым келет. Баары түз эфирде өтөт сабак бүткөндөн кийин. Азыр учурда мына группага адамдар катталып атат. Ошол сабак бүткөндөн кийин түз эфир кылабыз. Түз эфирде
баарыңыздардын мына саакка катталгандардын данныйларын, аты жөнүн, жашаган адресинен бери сурап атам да, ошолордун баарын олтуруп санап, анан кийин түз эфирде баарыңыздарды аныктап, мына ошол мен отурган Mercedes S-класс үлгүсүндөгү автоунааны сиздерге беремин. Андан сырткары да көптөгөн белектерим бар. Өзүңүздөр байкагандай, биринчи мен жанагы бактылуу эне, амулет хай деген сепичкаларды, ошо сепичкаларды тартуу кылам деп баштагам. Андан кийин мен жолдошумдун колдоосу менен, жолдошум айтты, эгерде мына азыркы учурда кыз келиндер бир машина алыш үчүн талаада канча жылдап иштейбиз, ошол жок дегенде бир адамды сүйүндүрүп, жок дегенде ошол сенден билим алып жаткан кыз келиндерге мотивация болсун, давай ушул машинаңды ойнот деп олтурганынан жыйынтыгында мен ойлонуп көпкө чейин азыр мына ушул машинада отурамын. Ошол машинаны сизге буйруса өз колум менен ключун тапшырып, эч кимге мындай бул гиф эмес, мага жазып жатышат, гифпи же болбосо конкурспу деп. Бул случайный тандоо болот. Сабак бүткөндөн кийин ошол номерлериңиздер WhatsAppка катталган катышуучулардын номерлерин, аты жөндөрүн жазабыз, андан кийин случайно тандайбыз. Албетте ошол тандалган адамдын мен берген көнүгүүлөрдү аткарып, толугу менен активдүү баш оту менен кирген катталуучуга берилет. Андан сырткары кандай? Биринчи кезекте ошол автоунаа ойнотобуз, андан кийин буйруса дагы майда белектер бар, майда эмес, эми ошол аялдарга керектүү украшениялар, мисалы сепичка, амулет хай деп айтып атам, бактылуу эне, биз баарыбыз бактылуу эне болууну каалайбыз. Мына ошол нерселерди сиздерге арнап, буйруса ошол араңыздарда бир адамды ушунчалык канча жылдардан бери жетпей жүргөн тилегиңиздерге жеткирүүнү каалайм. Эми азыркы учурда акыркы күндөрү мага кыз келиндер эмес, мына эркек балдар да катталып атат. Мен айтып коеюн, бул сабакка көбүнчө бизде мына аялдардын ою бир жерде эмес да. Сабакка катталат, тамак жасай калайын, бала карай калайын, кайын журтум жумушун кызматын кыла калайын деп ою бир жерде болбой калат да, баардык нерсеге жетишкенге аракет кылат. Албетте жетишкендер бар, кээде жетишпей калгандар бар. Бирок эркек адамдар катталган болсо, байкайсыздарбы, эркек адам бир нерсеге оюн койгон болсо, бир нерсеге фокус алып, ошол нерсениге жетмей сайын тынбайт да ошол эркек, потому что эркектердин природасы охотник болот. Ошол охотник өзүнүн добычасына жеткенге чейин жаны тынбайт, бүт баардык нерсени кылып берет. Эмне үчүн азыркы учурда эркектер жалкоо болуп кеткен деп ойлоп атасыз? Потому что аларда жашоодо деген мотивация жок, стимул жок. Ошондуктан келиңиздер ушул автоунааны эч кандай гиф дебестен эсептелүү гана адамдар катышат, эсептелүү гана. Азырынча мына группа толо элек, катталсаңыздар болот. Канча адам катталды экен, эсептебептирмин. Мына ушундай достор, эгерде өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздар бар, балким курбуларыңыз, балким өзүңүздүн жолдошуңуз менен деле катталсаңыз болот. Семейный баарыңыздар катталсаңыздар болот. Мисалы гифтерге катышкандар, гифке катышкандагы ал жерде канчалаган адамдар бар, ошолордун ичинен бирөөсүнө гана эме болот, буйруйт да. Ошонусуңарында бул удача деп коет го. Алар дагы мисалы өздөрү билбеген абалда, мына сознание, подсознание деп коебуз го. Ошол өздөрү билбеген абалда осознанно ошол белекти тартып алышканда өздөрүнө закон притяжения деп коет. Ошол нерсе менен кантип өзүңүзгө буюм каалаган максатыңызды тартып аласыз. Бул саакка катталгандан кийин мисалы бир адамга ушул машина өзүн тандады, ошол ээсин тандады, бир адам утту дейли. Андан кийин сиздер эч нерсе жоготпойсуздар. Мисалы да, эч нерсе жоготпойсуздар. Ошол нерсени колдонуу менен биргеликте өзүңүздөрдүн жашооңуздарга үйдү, машина, өзүңүз каалаган акчаларды, каалаган нерсеңизди тартсаңыз болот. Анткени биздин мына курчап турган аалам күзгү сыяктуу. Сиз күзгүгө караганда күлүп карасаңыз күлүп, капа болуп карасаңыз ыйлап караган сыяктуу эле бул жашоого сиз кандай карасаңыз жашоодо сизге ошондой мамиле кылат. Ошондуктан келиңиздер ушул
марафонго катталыңыздар. Мен канча жолу мына ушул менен марафонду токтотомун, акыркысы болот деп канча жолу айтсам дагы сураныштар аябай көп болуп атат. Дагы бир жолу жасап коюңузчу, дагы бир жолу марафон өткөрүп коюңузчу деп атышат. Мен оюмча, эгерде ушундай баалуу буюмдарды, баалуу белектерди ойното турган болсом, буюрса бул марафонду токтотпойм, алып кеткенге аракет кылам. Но менин главный максатым кандай? Менин эң башкы максатым кыз келиндерди күнүмдүк тиричилик, же болбосо уруш, талаш, скандал, ушак айымдардан мээсин, ойлорун бошотуп, тескерисинче бир нерсеге максатка аракет кылып, ошолордун мотивациясын күндөн күнгө тескерисинче мына азайтпастан алардын мотивациясына мотивация кошуу. Анткени өзүңүздөр билсеңиздер керек, мен да башыман өткөн бир жерден аябай суусап семинарларга, сабактарга катталам дагы 2-3 күн аябай бир башкача вдохновение менен жүрөм. Андан кийин сабак бүткөндөн кийин бир жума өтөт, 10-15 күн өткөндөн кийин жанагы сабактын эч кандай таасири жок. Эч нерсени колдон албай келем. Демек мен ошол нерсеге анализ жүргүзүп көрүп, ойлонуп көрсөм, адамдарда күн сайын жанында бир наставник болуп туруш керек экен да. Ошол адамды стимул берип, ошол адамга бир шыктандырып, мотивация берип, давай сенин колуңан келет, ал нерсеге вообще көңүл бурбагын, сенин максатың бул жакта, сенин жолуң бул жерде, ушул жол менен кет, ал жолдо сенин эч кандай тиешиң жок деп, ошол адамды ошол жаман жолдордон алаксытып, өзүнө туура жолго салып турган бир наставник болуш керек экен. Эми күнү түнү мен ар бир адамдар менен биргеликте проблемасы менен 2-3 сааттан сүйлөшкөнгө менде моральный жактан да, физический жактан дагы менде убакыт жок чындыгында. Өзүңүздөр билесиздер, менин 2 балам бар үйдө, жолдошум бар, ушу үйдөгү иштери менен мен ушунчалык дагы аракет кылып, чыкканга аракет кылып атам. Негизги менин максатым ушул, адамдарга бир кандайдыр бир деңгээлде жашоосуна бир аз болсо дагы таасирим тийгизүү. Ошондуктан келиңиздер, марафонго да уже катталуу жүрүп жатат. Мына ушул машина ичтери салондору аябай сонун, апакай, таптаза боюнча, жаңы боюнча Mercedes S-класс машина сиздердики болот. Эртең буюрса жаңы видео жүктөйбүз, ошол видеону көрүп аракет кылып туруңуздар. 1-2 сааттан кийин дагы түз эфирге кирем. Кириңиздер, кенен маалыматты дагы сүйлөшөбүз.